Мен жолдошум менен жашаганыма 3 жыл болду. Мени ата-энеси жактырбай кетирип салган дейт. Бизде ушул аябай көйгөй болуп атат да. Биздин ата-энелер тарбиясынын начарлыгын, баласынын турмушун, жашоосун бузган. Мен апам, Аллахым өзү рахматын алсын, кат сабаты жок аял эле. Жазганды, окуганды билбеген. Бирок бизди жакшы тарбия берди. Бизди динди билбесе дагы укканына амал кылган аял болчу. Апам бир жерден уккан экен да, тамакты түнөтүп, эртең ысытып жеген жаман. Ошону да жебегиле дейтилер да. Ушундай айтылыптыр, молдолор айтыптыр тамакты. Ушуга чейин амал кылчу да. Орозосун калтырбай, намазын калтырбай окуп жүрүп бул дүйнөдөн өттү. Аллахым бейишине берген болсун. Апам өлгөн мезгилде мен келе албай калам. Окуп жүрүп. Ошол аял айткан да. Аллахым бейишинен берсин. Сен кимди тандайсың? Мен ошого макул. Мен сага муну кызды ал деп айтпайм. Сен өзүң танда, ошону ал. Ошо мен бакыт. Апам да күлдүрүп сүйлөйт эле. Качан мага повестка келсе мен кете берем, жашай турган силер дейт эле. Жана армияга повестка келет го? Армияга. Ошенткенде балдар союз мезгилинде армияга кеткен да, повестка келген армияга кеткен да. Ошого салыштырып айтат эле. Качан мага Кудай Тааладан мага болду, сен жашооң бүттү деген мен кете берем, силер жашайсыңар. Сен өзүң танда, өзүң каалаганыңды ал. Дегенде анан кийин чүйдөн үйлөнүп атпайм. Себеби ош жакта бизде чүйдөн үйлөнүүнү чоң адашуу деп билет да. Бияктыктар деле ошко аял кызын берүү деген өлүм деген. Андай эмес да, баарыбыз кыргызбыз. Ата-эне баласынын жашоосуна аралашпаш керек. Ата-эне өзүнүн тарбиясын берип, өзүнүн акыл насаатын айтыш керек. Ата-эне өзлөрү деле билиши керек. Конок болуп калды. Эгер келиниңе сен азыр зулумду кыл, жаман кылсаң, эртең карыйсың. Ошол келиндердин сенин балаң сыртта жүрөт. Ошол келиниң сага чай куюп берет, ошол сага кийимиңди жууйт, ошол сени дааратканага алып барат. Эгер ал жаңы келген мезгилде жана торпогунда сүзүп коеюн десең, сен эртең онун несени алып жей албай калганыңда ошолорго муктаж болуп каласың. Сен кандай кызмат кылсаң, ошондой кызмат көрөсүң дегенде, ошо келиндериңерге жакшы мамиле кыла бергиле. Келиндерге эч качан зулумдук кылбаш керек. Зулумдук кылсаң, өзүң эле зулум көрөсүң эртең. Ошого кандай эми ата-энесине жактырбай кетип калат. Ата-энеси балаңа жактуу болду. Анан эми келиндер дагы өзүн оңдош керек. Ошо ата-энеге кичине кызмат кылып, анын батасын алганга. Кетиргенин себеби тулку боюм жаккан жок деп. Көрдүңүзбү? Же толук аялдыр, же бою узундур, же башкадыр. Алардын оюнда бою баласы менен тең болуш керек экен. Ушунчалык надандык да. Эми катын таба мен метрлеп жүрөсүң, мен баламдын бою менен теңсиңби, теңбесиң, болсо анан кызым алып берейин деп. Насип, тагдыр да кимди алат? Кудайга шүгүр, боюм орто, өтө узун эмес дейт. Ушул нерсенин айынан кетирип салышты дейт. Өтө жаман нерсе. Күнөө Кудайым өзү кетти. Баласы дейт, ата-энесине силер тапкан кызга үйлөнөм деп айтат дейт. Эми бала эч качан ата-энеге каршы чыкпайт. Бирок жүрөгүнөн ооруган балдардын армандары мен угуп атам. Мен ортодо чайналдым. Аялым десем ата-энем, ата-энем десем аялым дейт. Аялымды жакшы көрөм, бирок ата-энем түшүнбөй койду дейт. Ошону ата-эне түшүнүш керек да. Себеби өзү жаш мезгилинде тарбия көргөн эмес ата-энелер. Кийин өзүнүн балдарына, келиндерине да тарбия бере турган даражада эмес да. Өткөндө бир немени угуп калдым. Токтосунова, немеле жана аял. Нурзат Токтосунова айтты да. Адамдар тойго барганда дуа бергенди билбегендер бар, аксакалдар. Ошол үйрөтөбүз биз депчи. Ооба, бир жерге барганда дуа берип кой десең, аксакалдар эки сөзүн башын кошуп дуа бере албай турган аксакалдар бар. Бир жакшы насаат сөзүн айта албай калгандар бар. Анан кийин айтат, молдо төргө өтүп кетти, аксакал өтүш керек болчу де. Аксакал дуа кылышты билбесе, Фатиханы жакшы окуй албаса, анан молдолорду урмат кылып чыгарат да, молдонун илими жогору турат. Бирок ошентсе деле аксакал урмат кылыныш керек. Бирок ошо аксакалдар өзлөрүнүн дуаларын бере албай калат да, карабайсыңбы, мына
эми ушу кандай болсун, эми ушу боюң жакпай калды деп баласы менен кызын ажыраштырып салган. Баласы ата-энесин силер тапкан кызга үйлөнөм дейт. Себеби бала да ата-энесин кандай болсо дагы ошондордун көңүлүн алайын дейт. Мага сабыр кыл, жумшайт, анан ачык жашайбыз деп келет 3 жылдан бери. Бир жумадан кийин эле кетирип салышкан дейт. Ошол күндөн бери жолдошум менен жашыруун жашап жүрөбүз. Бир семьянын 3 жылдан бери жакшынакай үй бүлөнү бузуп атат. Ошол күндөн бери жолдошум менен жашап жүрөбүз дейт. Кичине сабыр кыл, булар түшүнөт деп. Ал өлүшүн күтүп атат. Өлүп кутулбаса башка болуп кутулбайбыз деп деле баласы деле ойлоп атат, келин деле ойлоп атат. Ошондой нерсеге жеткизбеш керек. Ата-энелер жанагы кутмандуу, каарылык деген нерсе ошону Кудайдан тилеш керек да. Ошо балдарга баш болуп, дуа берип, акыл насаатын айтып, оңдой турган каарылык бериши керек да. Мындай кылып Кудайым өзү сактаган болсун. Кандай кылсам туура, акылым жетпей жатат дейт. Эми бала ошол күйөөңүз дагы ачыкка чыгып айтсын, эми кой мен жашайм, силер менин жашоомо аралашпагыла. Мен силерге кызмат кылам, силерди карайм деген жакшы нерсесин айтып, үй бүлөсүн бузбасын. Үй бүлөнүн бузулгандыгы эч кимге, бир гана шайтанга кубаныч алып берет.